Первая туда прилетела. Первая туда. Первая туда? Вспышка была туда. Было зарево. Харьковто уналар майдаланып, жардыруудан ушундай болуп бачакталып кеткен видеороликтер социалдык тармактарда кеңири баяндалууда. Ал эми үйлөргө да октор жаадырап, жарылуунун кесепетинен талкаланган урандыларды көрүүгө болот. Эртең менен шаар тургундары ушул жердеги абалды көрүшүп, бир кыйлага шок болуп турган абалын көрүүгө болот. Албетте, мунун бардыгы ушул согуштун кесепетинен болуп жатат. Адамдар ошол жердин тургундары, ошол жердеги бардык унааларды карашып, өздөрүнө таандык унааларды дагы байкоодо. Жарылуунун кесепетинен унааларга гана өтө чоң зыян болгон. Видеонун ылдыйындагы колду басып, подписаться деген кнопканы басып, жанындагы коңгуроочону да баса кетиңиздер. Дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы жаңылыктар сиздер менен. Житомир шаарында орус күчтөрүнүн аткылоосунан 2 киши мерт болду. Украинанын түндүк батышындагы Житомир шаарында орус күчтөрүнүн артериялык аткылоосунун кеминде 2 киши курман болуп, дагы 3 жаран жарат алды. Бул тууралуу Украинанын өзгөчө кырдаарлар жана ички иштер министрликтери кабарлашты. 1 мартта 22:16 чамасында аба соккусу 10 жеке менчик турак жайга зыян алып келди жана шаардын ооруканасынан терезелер талкаланды. 2 киши мерт болду, 3-өө жараланды. Үйлөрдүн урандыларынын алдында адамдар болушу мүмкүн деп айтылат билдирүүдө. Маалыматка ылайык, сокку урулган аймакта куткаруучулар иштеп жатат жана жабыркагандар тууралуу толук маалымат топтолууда. 2 мартта караган түнү Украинанын Киев, Харьков жана Херсон шаарларында да чабуулдар уланганы кабарланды. 1 мартта күндүз орус армиясы Киевдеги телемунарага сокку урган. Андан кеминде 5 жакын турган каза тапкан белгилүү болду. 28 февралда жана 1 мартта Орусиянын авиациялык күчтөрү Украинанын Харьков шаарында бомбалады. Интернетте тараган видеодо атылган ракета шаардын администрациясынын жанында жарыялган көрүүгө болот. Орусиянын армиясы 24 февралда Украинага басып кирген. Андан бери оңдогон жайкын тургундардын жана жүздөгөн аскерлердин өмүрү кыйылганы маалым болду. Орус бийлиги жөн-жай тургандар жашаган аймактарга сокку урганы четке кагып жатат. Ысык көлдө ысырапкерчиликке каршы жарылыкты чүйүндүрүү иштери жүрүүдө. Сокол облустук милиция президент Садыр Жапаров ысырапкерчиликке каршы жарылыгын элге жеткирүү жана түшүндүрүү иштери жүргүзүүдө. Бул тууралуу облустук милициясынын басма сөз кызматы билдирди. Мындай ашыкча чыгымдар үй-бүлөлүк бюджетке зыян келтирет жана калктын жашоо деңгээлине терс таасирин тийгизет. Көптөгөн жарандар ысыраптуу жана шаң шөкөттүү үй-бүлөлүк иш-чаралар жана үрп-адаттарды өткөргөндөн кийин каражаттарды карызга, насыяга алат жана аны төлөө үчүн чет жакта иштегенге кетүүгө аргасыз болушат, деп айтылат маалыматта. Президент жарылыктын аткарылышынан көзөмөлдөнүү жергиликтүү өз алынча башкаруу органдарынын өкүлдөрүнөн тартып, ак үйдөгү кызматкерлерге чейин тапшырган. Мындай талапка каршы чыккандар дагы бар экенин белгилеп жана буга байланыштуу 2019-жылы уулу каза болгондо тооктагы сойдурбай койгону мисал кылган. 28 февралда Жогорку кеңештин тармактык комитетинде Кыргызстанда үйлөнүү той, үй-бүлөлүк салтанаттарды, маркумду акыркы сапарга узатуу жана маркумдун элесине арналган иш-чараларды өткөрүүнү тартипке келтирүү жөнүндөгү мыйзам долбоору боюнча парламенттик угуу өттү.